Арбаңыздар, урматтуу Маданият каналынын көрөрмандары. Эфирде маектөр. Бүгүнкү маектөрүбүздүн темасы өзүңдү изде деп аталат. Темабыздын каарманы улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, жазуучу, өзүнүн өңү менен, өзүнүн жолу менен чыгып такшалып, өзүнүн чыгармаларын элге сунуштап келе жаткан жазуучу Жыргал Сулайманов. Кош келиптирсиң биздин студияга. Арбаңызсың бөже. Келгенде эле окурмандардын бүйүрүн кызытып, өзүнчө бир башкача бир жол менен, изденүү менен, анан болгондо дагы биринчи китебиңдин атын өзүңдү изде деп, өзүңө өзүң шык берип, өзүңө өзүң камчыланып, өзүңдү издеп келип, ушунча адабий чөйрөгө аралаштың. Ушул өзүңдү изде деген китептен биринчи баштап ушул чыгармачылыкка кантип аралашып, өзүңдү изде деген аттын өзү элди ошол ак жолтой болуп кеткен сыяктуу болду да. Ушудан баштайлы. Өзүңүз айткандай, мен алгач ошол азыркы соц тармактар аябай активдүү болуп атпайбы? Соц тармактар аркылуу жалпы окурмандар менен, көрүүчүлөр менен, ошо адабият сүйүүчүлөр менен эриш аркак байланышып турганбыз. Анан өзүңүздүн эсиңизде болсо керек, ошол 18-жылы ошол Алыкул Усмонов атындагы улуттук китепканада ошол жерде ошол үлкөн эл жазуучулары Мелиса Бакиров, Раматылык агайыбыз, Кеңеш Жусупов агайлардан сиз өзүңүз алып баруучулук баштап ошол кечени өткөргөнбүз. Ак жолтой болду десек болот. Ошол китептен баштап эле Кудай кааласа деп түрө ошо кыргыз жеринин бардык алкагынан, бардык аймагынан ушундай окурмандар таап, мен каармандардым ушу элдин жүрөгүнө түнөк таап, ушундай болуп кетти. Кудай кааласа ошо жүрөктө эмне болсо, элде эмне болсо, ошо элден алып элге берип, ушул күнгө чейин ушул жазуучулук менен аракет кылтабыз. Өзүңдү изде деп китебим чыкты. Дил көнүмдө жанган от деген жыйнагым чыкты. Андан кийин 21-жылы болсо Жылан эне деп, эне жылан деп дагы айтып жүрүшөт, ошондой чыкты. Ошол эле жылдары эксперимент катары устаттарым орус тилинде дагы түш жоруйт экенсиң, англис тилинде түш жоруйт экенсиң, орусча бир эксперимент кылып көр дешти. Анан устаттардын сунушун, пикирин эске алып, Ворон аттуу повестим дагы маркум Олег Бондаренко агайыбыз ошол редакторлөөсү менен орус аудиториясына, орусча да тарап, ал жакта дагы жакшы кетти. Анан негизинде ал эксперимент болчу. Биз эне тилибиз кыргыз тили болгондуктан көпчүлүктүн пикирин эске алып, ошо эне тилде эле жазып улантып атам. Бул сапар болсо ошо сиздерге келип калган кербезим. Бош келген жокмун, куржунда багажник аттуу топ чыгармалар менен бир романды алып келдим. Ошо сырттан эле байкап жүрөбүз да, ошол аябай жазуучулардын ичинен мындай экен да, эми азыркы баягы бизде ортодо ажырым болуп калды да. Советтер Союзу таркагандан кийин бир топ токтоп калган сыяктуу болду чыгармачылыкчы. Анан ошол эле мезгилде эл дагы, анан чыгармачыл чөйрө дагы бир жаңы агымды күттү. Эми кандай болот экен адабияттын тагдыры, жазуучулар кандай болот экен, деги китеп окуган адам калар бекен, китепке кызыккан жаштар чыгар бекен деп карап турганда, ушул бир жакшы бир жаңылык болуп кетти да. Анан мен таң калганым, баягы чыгармачылык кече өтпөдү биринчи. Ошондо таң калганым ушундай болду. Буга чейин сенин кечеңе чейин мен акындардын кечелерин алып барып жүргөм да. Анан жазуучулардын кечеси кандай болот экен деп чочулап, анан бирок мен ошол жерде өзгөчө бир таап алган сыяктуу өзүмдүн чыгармачылыгыма. Анткени
телевидениедеги теле көрсөтүүдөгү дагы чоң неме табылга болду да, сенин ошо чыгармаларыңдан үзүп ооба анан эсимде. кийин жаштардын Жаштар айтканы аткарышат- монолог аткарышат. сыяктуу ошол ар бир каармандын сөзүн, каармандын образын даярдап актерлор неме кылат экен, Ооба. айтат экен. Ошол дагы өзүнчө бир изденүү экен да. Бул Проза дагы бизде калыптанып калган да, сиз айткандай поэзия кечелери өтүп атат. Бул өзүнүн баягындай калыпка түшүп калган, ыр окулат, лириканы берет, поэзияны берет, жаштыкты, сүйүүнү берет. Ошону менен жалындап кете берет. Ал эми проза кечелери кандай болот деп анан ошо менин кечелерим ошо баштапкы башаты болду десек болот. Ага чейин көбүнчө бизде эми талкуулар болуп келет да, баягы жазуучулардын өзү мындай чоң жазуучулар отуруп, албетте баягындай электен өткөрүп дегендечи. А бизде ошол проза кечеси десек болот да. Раматылык ошол Зайырбек Ажыматов, ооба. эң мыкты ушу көрүнүктүү акындардын башы. Мына депутаттарыбыз Ыргал Кадыралиевалар баш болуп, Ооба. бардыгы кийин кол көтөрүп биз дагы окуйбуз деп кызыккандар көп Ооба. болбоду. Себеби ар бир кыргыздын көкүрөгүндө мына уюган ойлор бар да, уюган Ооба. сөздөр бар. Ошо жан жүрөгүн, жан дүйнөсүн эргитип, ошо чыгып мындай окугусу келет экен да. Албетте ошол биздин баягы китепте ошондой монолог айткан каармандардын эпизоддору болот да, баягы өздөрү ошол ойго баткан жерлери же ой аркылуу китептин эмеси ушул жерде кульминациясычы, кинодон көрө албаган нерсени китепте ой аркылуу берилет да. Ошол ойдун кереметтерин ошол адамдар айтып беришти, көрдүңүз го. Ошол нерсени биз анан жалпы Кыргызстан боюнча бир аз тарката баштадык. Азыр эми проза кечелеринде бул шаблон болуп калды. Андан аркы өөрчүтүп кетишти да. Ооба. Ошол биринчи идеяны, биринчи эмени сен баштап бердиң да. Анан ушундай кылса болот турбайбы? Азыр ошондой кылып калышты. Ошондой өтө тиги агайлар бири бирин айтып атышкан. Мына поэзия биз прозаиктер ушинтебиз дешчү элек. Ошо Кеңеш агайдын айтканы эсимде бар да. Моундай кылып проза кечелеринде эле сонун өткөрсө болот турбайбы деп ошол айтып калды да. Эми мен азыр аны өркүндөтүп, эми биз мындай ушундай мага ой келип атат да. Аны клип сыяктуу кылып, клип сыяктуу кылып тартсак да болот экен да. Ал жерде ошо анткени сенин ошондой жерлериң да бар да даярдаган. Эки адамдын диалогун даярдаган жериң бар сахнадан. Бирок ошону эми мындай жан киргизип, телевизионный вариант кылса да болот экен деп ойлоп коем да. Жазуучулардын чыгармаларынчы. Менде экинчи мына бул экинчи, үчүнчү китептеримде моундай кылдык да. Эми бул нерсе албетте баягындай элди тартуу максатында. Мисалы үчүн кыргыз журтчулугу башкача ойлоп калышы мүмкүн, булар мындай көркөм жазууну кандай эме кылат депчи. Биз эми ошол окурманды өзүбүзгө тартуу максатында көп эле азыр эми алар сумканы көтөрүп эле базарды кыдырып акчанын аркасынан түшүп алган кезде баягы 3 мүнөттүк азыр 10 секундтук 1 мүнөттүк нерсени ашык нерсени көрбөй атпайбы? Ошол кезде ушинтип тарттык да. Экинчи, үчүнчү китебимде биз моундай эксперимент кылдык. Жаштарды көбүнчө студенттерди тартуу максатында, мисалы үчүн 5 мүнөттүк ролик тартып, сиз айткан китеп ролик ошол аннотация деп коебуз го, китептин башында бул китеп эмне жөнүндө кыскача мазмуну, ошону 5 мүнөттүк кылып туруп ролик тарттык. Мен кино жаатында да иштешип атам да. Ошол режиссерлор өзүм сценарий жазып, анан актерлор эле ушу дастыккан актерлор аткарып экрандан беребиз. Чу дегенде эле баягы чыгып, мындай сөздү көп айтпайчы, чу дегенде эле кино ролик, китеп ролик деп баштадык да. Кино ролик бар го, китеп ролик тартып, көрөрман тынчып, ошону көрүп бүткөндөн кийин эле бир 10 мүнөттүк баягы мисалы үчүн драма бир жарым саат 40 мүнөт болсо, жаштардан түзүлгөн драманы кое баштап атабыз да. 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк. Бул нерсе сиз айткандай баягы сиз алып келген жаш кыздар 5-10 мүнөт, 3 мүнөттөн окушпадыбы? Ошол идея мага жанданды дагы. Китептин бир бөлүгүн ушу жаштар аткарып, жаштар аткарганда студенттер, улуу мундагылар деле онда сүйүп, жактырып көрүшөт экен. Ошентип улап жарым саат элди баягы дем алдырбастан ушундай бир дем менен ушундай көргөзгөнгө өттүк да. Кызыктуу болот экен. Кызыктуу болот. Анан китепти мындай уже китепти окууга кызыгуу пайда болуп калды. Анан баягы уландысы албетте китепте деп коебуз, анан сөзсүз кызып, баягы кандай болот экен, автор эмнени айткысы келип атат, сюжети мындай экен, идеясы моундай экен деп анан жаштар алып окуй баштады да, Кудай кааласа. Бул да жакшы нерсе экен да. Китепти эч ким окубайт, жазган нерсени окубайт деп үңүрөйүп отура бергенден көрөк, мындай изденгениң,
Анан азыркы заман менен кошо жүгүрүп, Эриш аркактуу. заман менен кошо жарышып ушинтип атканың, андан сырткары кино каралашып атканың дагы өзүнчө бир жакшы нерсе. Мисалы үчүн ушу биздин өзүбүздүн эле улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өзүнүн жазуучулугун кино болбосо ошончолук дүйнөлүккө жеткире алар беле, жеткире албас беле, аны деле Кудай билет да. Анан ошол жерде кыргыздын нукура айылдагы сөздөр менен жазылган да Чыңгыз Айтматовдуку. Ошол сыяктуу сеники дагы мындай көпчүлүк учурда жатык тил менен, элдин өзүнө жакын, элдин өзү эле сүйлөп жүргөн сөздөр менен жазылгандыгы үчүн дагы элге жакын. Туура айтасыз. Мен биринчиси ушул нерсе болду да. Өзүнүн баягы кадимки турмушта колдонуучу тил менен адабий тилди ошо айкаштыра алганымда, ошону менен бирге курч сюжетти курч берүүдө. Анан мен эми баягы биринчи моундай эле болгон, чынындачы Фейсбукка кыска жазып туруп, анан баягы убакыт тардыгына байланыштуу уландысы бар деп туруп бүтүрүп койгон кезде, ошондо көбү, мисалы үчүн көбү окурмандарыбыз көп экен да. Азыр көбү соц тармактарда отуруп атат, анан бош убакта ачып окуп коюшат экен. Ошондо баягы уландысы эмне болду, тиги каарман эмне болду, булардын махабаты эмне болот, булардын келечеги эмне болот, тиги аксакал байбиче эмне болот деп, анан баягы кино сериалга окшоп, азыр мисалы үчүн үйдө отурган кыз келиндер, баягы жаш бөбөк менен отургандар сериал көрөт да, контент бар сериал көргөн. Китеп сериал дагы ушунусу менен азыркы заманга бап келген, туура болду да. Ошентип дагы кыйла ошо өзүмдүн окурмандарымы чогултуп алдым десем болот. Биринчи чогултуп алгандан кийин баягындай болот экен да, баягы бала жараткандан кийин балаңа жооптер болуп, баягы үйлөп анан тынасын дейт го кыргыздар. Аны таштап койгон эле эме таштаганга болбойт экен. Азыр эми мен ошол окурмандарга жоопкер болуп, ошо өзүмдүн чыгармачылыгымды албетте ушул бийиктикти, аруулукту, көркөм сөздү өзүнчө түтүн булатып кеткиче дагы аракет кылып атам да. Аракет кылып ошолорго мындай колман келишинче бөлүшүп, чыгармачылык менен коомдо болуп аткан окуяларды азын-оолак көркөм сөз менен, ырлар менен дагы. Мен 2 жылдай болуп калды, ыр дагы жаза баштадым. Мен аны көткөн эмесмин, Кудайдан болду окшойт. Мен бул боюнча атайын өзүнчө сурайын деген эмем бар эле. Ошого ырларың боюнча, ырларыңа чейин менде сен жөнүндө ойлогондо мендеги пайда болгон ойлор, биринчи баягы чыгармачылык кечеңди өткөзүп атканда сен таптакыр чыгармачылык чөйрөдө эмес, башка жактан келген адам катары тааныштырылган да. албетте. Анан мен ойлоп аткам, баягы көпчүлүк ошол башка тармакта жүрүп, анан мындай чыгармачылык менен муну жөн эле жазып атам дегендей эле мындай тийип качып жүргөн жигит экен депчи. Анан сен ошол жерге кокустан келип калган сыяктуу көрүнгөнсүң да. Анан ошол жерден, ошол мисалы үчүн чыгармачылык ошол башка кызматта, башка иште иштеп жүргөндө деле көкүрөктө болсо керек эле. Бирок ошого кантип кайра жазуучулукка кетсемби деген ой каяктан пайда болуп калды. Анткени сен өзүңдүн мурдагы ишиң деле жөнөкөй иш эмес болчу да. Финанс тармагында жүрдүм. Негизи ошол жерде Кеңеш Жусупов агай айтты го. Айтматовдор баш болуп зоотехник болгон, Булгаков, Чеховдор врач болгон деп. Атайын бул жазуучулукка буту колун байлап алып окутса деле жазуучу болбойт да. Бул азаптын азагы, тозоктун тозогундай, бул дыйкандын иши да. Муну окуп үйрөнүп алууга мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес бул. Ошо жан Кудайдын берген бир өзү эмеси болот. Анан 99% талант, анан 1% эмгек деп жүрүшөт. Анан дагы бир устатым айтты эле. Көкүрөгүңдө, дээриңде эч нерсе жок болсо, чокуң менен жер казсаң да эч нерсе чыкпайт депчи. Эми бирок ошол нерсени албетте багыш керек экен да. Анан Кеңеш Жусупов, ошо Айтматовдор деле бардык жазуучулар деле айтып атпайбы? Көп окуш керек депчи. Көп окуу деген бул ошол көркөм сөздү пайда кылат экен, ошол сюжеттерди, баягы ар түрдүү типтерди, баягы жазуудагы элементтерди колдонууга жардам берет экен. Албетте турмушту дагы көрүш керек экен да. Көп жазуучулар айтып жүрдү, өзү жазуучулук бул 35-40тан кийин жазуучулукка келген адамдар даяр болот деп. Себеби турмушту көрүп калат. Турмушту көрүп, ысык суугуна жон теригиңди сезгенден кийин ошону ошол өзүңүн жан дүйнөңөн чыгарып бере аласың да. Окурманга ошо колуңда чукту кармагандай кылып туруп ысык кылып бересиң, же болбосо муздук кармагандай болуп адамдын түнөргөнүн бере аласың. Эми бул жазуучулук деген сиз айткандай бала кезде чынын айтканда кыялданчумун. Кыялданып жүрүп, анан
баягы сиз айткан 90 жылдарда каатчылык болду, башка болду. Бирок бир нерсе бар экен да, бул акын жазуучулар ошол эмеге карашпайт экен да. Тыйының чөнтөгүндө барбы, жокпу, ал ошол нерсеге мындай сойлоп болсо да барып жазганын жазып, кылганын элге үңүнүн жеткизгенге аракет кылат экен. Эки адам болсо отуруп алып дагы ошо кичинекей маек кылып айтып берүү деле бул эми оңой иш эмес да. Ооба. Мисалы үчүн кичине маекти бир адамга айтып берсең, баягы кумга суу куйгандай кылып сонун кылып угушат да. Кызыксыз нерсе болсо албетте эч ким кулак салбайт. Ошондуктан китепте дагы ушул нерсени көбүнчө бүгүнкү турмушту чагылдырганга аракет кылып атабыз да. Мен китептеримде ошол каармандар баардыгы ошо бүгүнкү коомдогу эле инсандар да. Сенин ушу китебиңдин, биринчи китебиңдин аты дагы аябай ийгиликтүү болуп калган да. Ушул китепке ат коюуда дагы ошол өзүңдү изде деген ой каяктан пайда болду? Бирөө коюштубу же ойлонуп отуруп ошону өзүң таап алдыңбы? Анткени бул китепке ат коюш оңой эмес да. Анан жөн эле мындай айтыла берип кулак уккусу келбей калган аттарды деле кээде коюп коюшат да. Анан өзүңдү изде деген бул мындай элдин арасында айтылып эле жүргөн сөз. А бирок ал китепке ат болгондон кийин өзгөчө көрүнүп калат экен да. Анан ошол каяктан пайда болду идея? Мен жогоруда айттым го, бул өзү башкы идеясы, түпкү идеясы мененки мындай болчу да. Ошо баш каармандар өзүңдү издеп дейт да, өзүңдү издеп ошол өзүн дагы издейт, анан өзүңдү издеп деген кыргыздар айтат го, өзүңдү издеп жүрөм деген ырлар деле чыкпады. Ошо өзүңдү издеп деген китептин башында дагы Ашым Жакыпбеков агайыбыздын ошол өзүңдү изде дегендеги ыры бар да. Издеп жүрөм деген. Издеп жүрөм деген ырда, оонду ыр го. Ошол ырды дагы башка окугонбуз. Айтматовдун сөзү бар, Кубатбек Жусупалиев, Султан Раевдин 4 ошо улуу инсандын ошол чыгармачыларынан өзүңдү издөө, алар деле ошо чыгармаларында кайрылыптыр да. Анан ошо өзүңдү издеп деп Фейсбукта китеп сериал ба жогоруда айткандай окурмандар менен бөлүшүп жүрдүм. Бир күнү бир агайым бар, ошол филолог агайым бар. Ошол көп пикирлешебиз, анан айтып калды, жыргал ошо П тамгасын алып эле койбойсуң деди да. Өзүңдү издеп эмес, өзүңдү изде десең кененирээк болот. Бардык катмарга туура келет. Анан ушул китеп чыккандан кийин, сиз айткандан кийин көптөгөн ата энелер кайрылды да. Мен балама ушуну окутайын, мен кызыма окутайын, ушундай болду, бир мындай турмуштун мындай кыйчалышында турат, сыноодо турат деп. Анан ишенсеңиз, абакка түшкөн, зынданга түшкөн деп коебузбу, эми түрмө деп айтылат эми. Түрмөдө отургандар да суранышты, ошолорго кабар алган адамдар аркылуу берип жүрүп аттым. Алар кандайдыр бир жол менен мага туугандар аркылуу чыгып атышты. Ошол жерден окуп чыгып, анан коомчулук менен пикирин бөлүшкөндөрү болду да. Себеби мен баш каарманым дагы ошол түрмөдө отурат, түш көрөт, түшүндө ошо бубасы айга чоң кушка отургузуп алып чыгып кетет да. Бул деген эми ар түрдүү аллегория да, бул эми кантип эле алып чыгып кетет деп айтыш кыйын да. Бул деген ошонун адеби жүрүм туруму, ошол жердеги колониянын режимин так аткаруу, дисциплинада жүрүү дегендей. Ошого окшош эле бул эми балким адашып камалып калгандыр. Кыскасы айтор, ушул китебим көп адамдарга мындай пайдасы тийди да. Пайдасы гана тийбесен ушул күндөрү көбү колдон кол өтүп жүрөт экен. Мен кобон алып кетти деп, урдап кетип окуп атат деп урдалып, жакшы китептердин баары урдалып кетет да. Анан бул мен өзүңдү издеп деген темага көбүрөөк басым жасап атканымдын себеби мындай болду да, баягы 90-жылдан кийин биз эркин болуп калдык да. Эркин болгондо да кимдин эмне болгону менен эч кимдин иши жок болуп калды. Бирок ошол учурда элдин баары өзүн издеди да. Албетте. Анан муну мындай түшүнгөнү да издеди, түшүнбөгөнү да издеди, бирок ошол мезгилде ошол китепте жазылган окшойт, менин издеп жүргөн нерсем дегендей дагы ошол бир жогун таап алган сыяктуу болду да, издеп жүргөнүн. Өзү ушул мондой экен да. Көп адамдар мисалы үчүн жашоодо албетте башында ата энеси, устаттары, окутуучулары, дос жоролору багыт берет да, жашоодон өзүнүн ордун көргөзгөнгөчү. Анан ошол эле мезгилде
бизге белгисиз болгон, бизге аң сезимибиз гана билген Кудай Тааладан жараткандан ошо бизге болгон бир миссия болот экен да. Ошол өзүнүн башын кээде чыгарып турат да, мен мына сен тиги бул жашоого келгенден кийин могул иштерди сен сөзсүз аткарышың керек депчи. Аны кээ аңдап калат, кээ аңдабай калат. Ошо аңдап алганда адам ошол жан дүйнөсү кыйналып, бул дискомфорт деп коет го, ыңгайсыздык зонасына кириптер болуп калып, ошо ичип кеткени, чегип кеткени, бузулуп кетип, турмушу бузулуп, башка болуп өдө кылды. Бул эми адам чабылгандыгысы да. Албетте, бирок эксперимент кылып бир нерсе кесиптерди өзгөртүп, ошон үчүн көп эле адамдар кайрадан азыр баягы кесиптерин өзгөртүп атпайбы? Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да. Адам өзүн ошол жерден ырахат алат. Айтат го, эгер сен өзүңдүн кесибиңди таап алсаң, сен болду түшөлбөйсүң дейт да. Кыйналбайсың, жумушка сүйүнүп барып, баягы жакшы сөз бар го, Назым Хикметтин. Эң бактылуу адам деген ким десе, эртең менен барарга жумушу бар. Ишиң болсун, кайтарга ошо баягы тамың болсун дегенде, кайтканда тосуп аларга күнүң болсун дейт да. Кыргыздар болсо бул Назым Хикметке чейин эле айтып койушкан. Жол жүрүп келгенде тосуп алган адамың болсун, өлгөндө ыйларың болсун депчи. Өлгөндө ыйларың болсун деген. Биздин негизи биздин эл аябай көсөм эл болгон экен да. Анан биздеги нерсени алып эле кайра өзүбүзгө үйрөтүп атышпайбы? Бизге деген келгиле окутабыз дешипчи, алар убара болуп атат. Азыр кобуштар көбөйүп кетти эми. Анан азыр биздин көкүрөгүбүздөгү каныбызда бар нерсе да булардын баары. Анан ошол каныбыздагы нерсенин баардыгын бирок ошону кандай берүү, элге кандай жайылтуу, ушунун баардыгы маселе да. Анан ошонун жолун таап алган адам бактылуу да. Анан эми ошол бакыт келип сага мындай келген сыяктуу келип колуңа кармалып ушул болоруң болуп калды деп айтпайм. Сен ошону издеп таап алып, анан ошол жолдо баратасың да. Ошол жолуң байсалдуу болуп, жакшы немелерди, иштерди жасай бер. Анан мен дагы эми мындай соцсеттерден күнүгө жолугуп турбасак дагы ким эмне кылып атат карап турабыз да. Ошол мезгилде баягы жазуучу иним туруп эле ыр жазып калыптыр да. Анан апе акындык жагы да бар турбайбы деп, анан мен кызыгып ырларыңды да окуй турган болуп калдым. Анан сенин ырларың дагы мындай жөнөкөй ырлар эмес да. Ошол турмуштук ырлар да көбүнчө. Турмуштук ырлар, анан өзүнүн жолун, өзүнүн изин тапкан мындай баралына келген акын жазган сыяктуу эле баштадың да. Анан буга ойлоруңдун баары бышып жетилип калгандан кийинки баштаганың дагы жакшы болгон да. Бул мисалы үчүн мен дагы ошол акындарды көрүп, чын айтканда баягы жалында бырдагандары, ыр окугандары мага жакчу. Мен ырларымда мен өзүм дагы өзүм бампара салдым да. Мисалы үчүн акындар ырларына ошо оон чыкса, ырды алса деп эме болот экен көбүнчө. Мен ырларымы сөзсүз эле оонго салбай эле жөн эле окусаңыз бир чакан турмуш бар да. Көп жерде ар бир ырымда бир эпизодду, турмуштун бир эпизодун ошол 6 сапка дейбизби, 3 кайрымага дейбизби, ошонун ичине сыгырганга аракет кылып, негизинен мен атайлап ыр жазам деп аракет кылган жокмун. Ал дагы ошо сиз айткандай бир ушул агым келди, баягындай күбө депчи, китеп жазып ошо эл менен ошо элге жайылып тарката баштадым. Ошол эле мезгилде мына ыр дагы ушундай келди да. Ыр келгенде анан кийин мисалы үчүн көбүнесе түндөсү деп коебуз, түндө таң эрте көбүнчө. Эми ошону неме кылалы, мындай ырды окуп берип эле, анан кандай экенин окурмандарга көрсөтпөйлүбү? Мейли. Андай мен эми мурда дагы ошол Кызыл туусуна, Кыргыз туусуна ырларым чыккан, анан бир канча ырларым чыкты. Мына Болот Ташналиев агайыбызга мен терең ыраазычылык билдирем. Ошол ыр жазып баштаган кезде менде дагы өзүмө сын пикир менен карап, жазсамбы, жазбасамбы деп мындай коркосун да бул акындарда, жазуучуларда бул табиятында болот да, өзүн өзү катуу сындап, мындай тартынып деп койсок болот да. Ошол кезде Болот агай өзү байкап жүргөн экен, ошо Facebook ааламындачы. Болот дагы күчтүү акын да. Анан ал кишини мен көп сындарын окуп, төбө чачым тик турчу, анан мени дагы мындай кайчылап, балталап салат экен десем, бирок ал кишинин өзүнүн методу бар экен. Кээ бирине баягы орустар айткандай эме менен кнут менен, кээ бирине баягындай
бал боорсок менен дегендей. Ал эми психолог да кимге кандай сүйлөштү билет. Аны мага ушундай жакшы эме кылып, мага өзү түз телефонуңуз болбосо дагы Facebook аркылуу ырларыңы жөнөт. Мен уларыңы окуп атам деген сөзү эле мага дем берип, анан кайра ыр жаза баштадым да. Эми сиз ыр окуй деп калдыңыз, муну телевизордон чыкпаган ырлар менен окуп берейин. Ооба, жаңырлар менен. Жаңырлардан эми Сыясы ургай элек деп сыясы ургай элек. Анан кыргыздарда бизде эми кайын журт, ата журт, тага журт деп коет. Кыргыздын 3 журту болот да. Ар дайым айтылып келет, ошо 3 журтка тегиз болгон адам кандайдыр бир бактылуулуктун теоремасын тапкан болот. Бул негизинен туура эле экен, тараза ташында экен. Мисалы үчүн кээ бир мына батыш өлкөлөрүндө, эми атын атабай эле, аларда мисалы үчүн ошол кайын журтту башкача түстө бергенге аракет кылышат да. А мен болсо ошол кыргыз нарк населинде эле ошол сиңилген, ошол нерсеге журулуп, ошол нерсеге тарбия көргөн инсан катары мына кайын энем деген ырдан баштап берейин. Жакында каза болуп калды эле. Анан кийин ошол көбү таң калышты, кайын энесине кантип ыр жазат депчи. Эми жакшы адамды тирүүсүндө да жакшы эле, көз өткөндөн кийин эстеп жүрөйүн деп андай аткарып берейин ошону. Бүт өмүрүн балдарына арнаган, кайын энем кайың элең жайкалган, кабыргаңан уу кыл десе үйүңө, кайыл элең бирден үзүп берүүгө. Ак эмгектен тердеп жарык бешенең, кайын энем булуттарга эшелең, турмуш деген тегирменди терметкен, сабырыңа, турмуш деген тегирменди айланткан, сабырыңа күмүш куйган жараткан. Кайын энем чырак элең түнкүсүн, адамдарга ар качандан үлгүсүң, өпкөн кагып эч аябай жүрөгүң, кайын энем узак өмүр сүрбөдүң. Жумшак мүнөз, мээримдүү эле кайын энем, кайың сындуу бир сыр эле кайын энем деп бул ошол. Эми кыргыздын наркында дагы бул күйөөнү кайын журт аябай жакшы сыйлайт да. Анан ошо кайын энең нарктуу аял экен да, көрсө эмени күйөө баланы сыйлаган, сенин жүрөгүңө жете алган, сенин көңүлүңдү. 22 жыл болду, мен турмушка 23 жыл болду. Бир ооз мындай кыргыздар айтат го, атаң энең баягы деген сөздөр айтылбаптыр да. Мындай деген мээримдүү гана сөздөр айтылып, эми казан аяк кагышат да. Эл катары бизде деле өйдөй ылдый болду. Анан ошол кездерде деле өтө эле баягындай эме болбодук да. Кызына болушуп айткан жок. Жок, андай нерселер болгон жок. Болсо дагы мындайраак ошол баягы жазуучуга жаккан сөздөрдү айтты. Ошончо жазуучулук тил менен. Жазуучулук ошондой. Эми күз темасы жөнүндө айтып берейин. Баягы биз азыр күркүрөгөн күздүн баягы акыркы айына уже кадам шилтеп отурабыз. Күздүн дагы өзүнүн керемети бар. Ошо баштай берейин. Эми көрүүчүлөр капа болбосуңар, бул ырды жатка билбейм, жакында эле жаздым эле. Бир нерседен кур калгансып шашылып, күндөр өтөт дептер сымал тытылып, жалбырактар куурап барат саргайып, күнгө күйгөн көйнөгөңдү жыртылып. Бул түндөрдө жылдыздар да азайып, зээриккенсип уясына жашынат, кашын серпкен айда ойлуу олтурат, күз келгенге кышты ойлоп кашынып. Жайдагыдай жаркылдаган маанай жок, жаздагыдай гүл аңкыган таңдар жок. Жазгы майсан чөмөлөгө үйүлүп, канат серпкен ак көпөлөк азыр жок. Кашын серпкен айда ойлуу олтурат, күз келгенде кыштын камын кашынып. Ушундай. Дагы бир окуп берейин. Бул жайында жаралган ырлардын бири. Бул лирика да. Лириканы албетте мына жаштар, көбүнчө бардык эле катмардагы элдер жакшы көрөт. Жамгыр жана сен деп аталат. Асфальт эрип, августтагы саратан. Баскан сайын тер төгүлөт маңдайдан, таңдай кургап таман талып турса да, жамгыр менен сени эңсеп баратам. Күн куйкалап, мээ кайнаткан саратан, дем кысылып баш айланат аптаптан, жүүнүм бошоп жүдөө тартып турсам да, өзүң менен жамгыр мага күйгөн шам.
Журк этти августтагы саратан, августтагы чагылган, күткөн жамгыр жаап кирди жаңыдан, чаң бастырып, тартуу кылып салкын дем, жамгыр келди, сен да келчи татынам. Дыбырады августтагы салкын жан, жамгыр болуп сен да келчи татынам, жан токтобой жүрөгүмдө күтүрөйт, жамгыр сымал бир төгүлчү жакшынам депти. Жакшы. Мындай сүйүү ырларын жазып атканда келин бала уруксат береби анан? Эми чындап ушу Сага жазып атам деп жаза берет акындар негизи. биз ошол бул алгачкы ырым мынау кереметтүү ушу көлүбүзгө абдан ыраазы болсок болот да. Мен ошол акындык жолду деп коелу, акындык жолумду ошо Касиет Ысык көлдө башталды да. Ошондо ырасында келиниңиз жанында болчу, чогуу басып, чогуу жүрдүк. Анан мен ошол жерде эле тиги уламыштардан окуганбыз го. Сулуу кыз байга тийбей, анан кийин өзүн ошо ыраа көрбөй, ошол эми абышкага деп көрөйлү, анан өзүн баягы көлгө таштап, анан кечинде карасаң баягы ошо хандын кызынын баягы чачы жайкалып турат депчи. Анан ошол мага көзүмө тартылды да, кадимкидей элечи. Анан ошол жерде эле анан келиниңиздин көзүнчө мындай кетти да төгүлүпчү дегенде эле анан айтты, жакшы чыкты, сен жазбайсың деди. Анан өзү дем берди да. Өзү көрүп турат, эгер көрбөй турса, сиз айткандай балким ар түрдүү түкшүмөлдүү ойлор келиши мүмкүн. Анан бир жагынан мен көбүнчө баягы орустар айтат го, повод бербейбиз да. Андай анан болуп калса деле адам баягы көзүң менен көргөн менен баягы ошол өзүбүздү карап дегендей. Анан ошентип биринчи көлдө жаралды да. Анан быйыл болсо дагы көлгө барып, анан ошондо ошол нерсенин кайра экинчи сериясы болду деп койсок болот да. Көл менен баарлашуу болду кадимкидей эле. Биринчи ошо 22 жылы барганда ошо ыр жаралган. Былтыр бир себептер менен барбай калдык. 23 жылы быйыл ушу көлгө барып, эми 2 жыл өткөндөн кийин кадимки 2 жылдан бери көрүшкөн адамдай учураштык да. Кудай бизге ушундай кереметтүү көлдү берип койгон, биз кыргыз эли ыраазы болсок болот да. Көлдүн өзүнчө улуу касиети бар. Улуу касиети бар экен да, ошол нерседен билем. Анан эми Алтынайдагы наркыктуу жердин кызы да. Анан жазба андай мындай дей бербейт, мен тамашалап айтып атам. Анан бул эми сыясы ургай элек ырларың турбайбы? Анан ыр жыйнагың дагы чыгат болуш керек, же чыктыбы? Мен азыр жакшы суроо болду. Көбүн эсе мен баягы акын жазуучулар менен, устаттар менен да биз пикирлешебиз да. Устаттарым болсо, мен көбүнчө ошо азыр устаттарды мен кеңешкен ушундай период деп коелу, орусча ушундай периодтомун да. Устаттар айтып атат, сен ошол жазуучулугуң жакшы кетип атат. Баягы акындык алаксыбайбы? Алаксып, өтө алаксыба. Буну албетте баягында келип калганда буну жазып кое бер. Азыр сеники баягы темирди кызуусуна баскандай эле бул бир чоң булактын көзү ачылып, шарактап агып атканда ушудан алып туруп эле ошо китеп кагазга түшүрө бер, ойлордун орошону ушул жака кагазга киргиз. Бул бир келет дагы кетет деп ошондой айтып атышат. Анан ошо баягы жаштыгыңды дагы ушул нерсеге көбүрөөк убактыңды дагы сарп кыл деп. Ошого азыр мен болсо ошол сиздерге бишиге бош келбей, ошо баягы сөздүн башында баштагандай куржунга бир романды салып келдим. Жакшы. Улуу тоолор деген белгилүү басмакана бар, Жумадын Кадыров. Ал кишинин басмаканасы көп, жазуучунун багын ачып атат. Багын ачып атат. Ошол кишиге эми бул чыгарма биздин балабыз да. Азыр төрө элек баягы түйүлдүктөгү баланы эмеге тапшырдык эми агайга. Ошол жерден буйруп чыгып калса, буюрса сиздер менен тең бөлүшүп ошол чыгарманы элге тартуулайм деп турам. Негизи ар бир китептин, ар бир чыгарманын өзүнүн өмүр баяны, өзүнүн жолу болот экен да. Бул китебим дагы жолдуу болду десек болот да. Себеп дегенде бул китеп чоң чыгармалар узак мөөнөттө жазылат да. Аңгемени мисалы үчүн бир отуруп жазып койсоң, 2-3 күн оңдойсуң, бир жумада даяр болушу мүмкүн. Бул китепти мен 21 жылы жаз айларында баштагам да. Февраль, март айларында баштадым. 22, 23, 2 жыл, мына майдын 2 жыл 2 ай, 3 ай жаздым да. 2,5 жыл деп коелу, 2,5 жыл жазып, анан 1,5 жыл
редакторлер өзүм оңдоп чыктым да. 21 жолу оңдоп чыктым. 21 жолу мен Бул жазып атканда кете берет да. кете берет. Өтөр точка тиги мындай каралбай эле. Анан ойлор дагы аралашып кетет да, сиз айткандай. Эми тем более биз баягы эмеден жазып атпайбызбы? Китеп сериал болуп Facebookка чыккандан кийин ойлор аралашып кетет. Анан кайра ошонун баардыгын иретке келтирип, баягы кышкынагандай кылып тургузуп, эшик айнегин ачып дегендей, кооздоп, шөкөттөп. Таң алыштуусу бул жерде мондай да, сонун эже. Жол ачык экен деп атпаймынбы? Баш каарманым 21 жашта да. Аты таап алды. Кыргызча ат койдум да, Нукура. Анан бир эле үй бүлө. Таап алды, Таап алды. Кыргызча таап алды деген бар го. Таап алды деген кыргызча ат. Фамилиясы Тритеев. Тыртай атадан тараган да. Анан ошо бир машинада 6 киши кетип аткан болот, бир эле үй бүлө. Тритеевтер деп коебуз. Тритеевалар. Бул эми баягы мен дүйнөлүк классикага эме кылдым да, мисалы үчүн баягы агайынды Карамазовдор деп айтылып жүрөт го, ошо окшотуп, же болбосо Дни Турбиных деп коет орустарчы. Ошентип эле ошо Тритеевтер аркылуу бул жерде баш каармандардын фамилиялары да окумуш. Бул бир гана ушу машинада 6 каарман болсо, 6 эле каармандын башынан өткөн окуя Оштон чыгат бир машинада. Бишкекке келип тойго киришет да. Келгенге чейин. Келгенге чейин, баягы киргенге чейин баягы Чыңгыз Айтматовдун кылым каратары бири-бирине ошо окшошуп кетет да. Идеялары ошо окшош. Анан Бишкек эми Оштон чыгып эле Бишкекке келгенге чейинки окуя. Жолдо окуя. Анан ошол жерде биз как раз ошол кыргыз жерин кереметин бердик да. Бир гана Кыргызстанда бир күндө 4 мезгилди көрсө болот. Мисалы үчүн Арайодагылар ал үчүн бул жака келиш керек. Ал кыялындагы эң сөзү гана болушу мүмкүн. Кышты көрөм десечи. Сибирдеги адамдар жайды көрүшүн аларда 2-3 айлык кыска эле болот да. Сибирге барган болсоңуз керек, 2-3 ай эле болот. Мына июнь, июль, август болду. Майдагы жаанчыл, сентябрда суук болуп калат. Бизде ошо бир күндө бардык мезгилди көрсө болот да. Ошо нерселер болот. Анан баш каармандарым мына таап алды Тритеев болуп табы. Экинчи каарманым Джеймс Картер. Американец. Америкалык. Бирок жездеси болот. Сырын эми ачып коерен, эми китеп тапшырылды да, буга чейин сыр болуп айтылбай турган. Сизге рахмат. Сиз биринчи журналист деп коеюн, бул жакта бетин ачып атасыз да, сиз эми багын ачып атасыз каармандардын. Үчүнчү каарманым Иван Фитин, орус. Көрдүңүзбү? Картер, Джеймс Картер, Иван Фитин, таап алды Тритеев. Кыргыз, американец, орус. Орус, бул эки жездеси, бирөө америкалык, бирөө орус. И эки эжеси. Бир эжесинин аты Лакшми Тритеева. Лакшми деп индустун аты коюлган. Тиги экинчи эжесинин аты Цзин. Кытайдын аты коюлган. Цзин Тритеева. Бул эми азыр сиз баягы жанагы айткандай эле, бул да жаңы эксперимент. Бул окурманды кызытуу дагы бир жагынан чынында эле ушундай үй бүлөлөр бар экен. Мен ошол үй бүлөлөр менен жолуктум. Жолугуп биз ушу Шакар оозунда деп коет, сен биздин берүүлөрүбүздө ат жөнүндө дагы сөздөр болуп кеткен. Ошо негизи кыргыздын аттарында ушундай аралашыштар бар экен да азыр эми. Ошо көрдүңүзбү, ошолор бар дагы. Анан баш каармандын атын дагы мен чындап айтсаңыз, ишенсеңиз, Facebook'та башка ат менен кеткен. Бирок мен көп түшөлдүм да. Азыр өзүңдү изде деп атпайсызбы? Өзүңдү изде, жылан эне дегендей, дилгөнүмдө жаңа нот деп аттап. Эми бул өзүңдү изде деген сенин китебиң, өмүрүң, чыгармаларыңдын баардыгында болуп кете берет. Буюрса, ошондой боло. Буга дагы ат издедим да. Анан ошондо таап алды деген аябай топ келди да. Бекеринен коюлган эмес. Буюрса китеп ошо чыкканда элге да жарыя кылабыз. Кудай кааласа эл сүйүнүч менен окуйт деп ойлойм да. Кече жакында эле корректор эжекебиз Нургүл Абдыразакова деген эжекебиз бар экен. Биринчи көргөндө эми ал ар бир адам биринчи көргөндө баягы айтат го, сырткы келбетиңе көрүп кабыл алат дагы, анан өзүң менен таанышкандан кийин акыл парасатыңа маани салат да. Биринчи таанышканда мындай эле салкын эле учурашканбыз. Китепти окуп келгенде көрдүм, көзү жанып калыптыр да. Эмеден WhatsApp'тан да жазды. Сонун кетти, сонун баштап тур. Келип алып да айтат да, мынтип улантпайсыңбы, тигинтип жазбайсың дейт. Эң башкысы ошо кайдыгер калбайт да. Бул сенин айтып атсаң, мен кино тартыш керек экен деп киного кетип калдым. Ошол китепти алып келип, буюрса калай. Эми мындайда сен өзү Жыргал деген адам өзүнүн негизи атына жараша дагы жашоосу кете берет экен да.
Анан негизи апаңа, ата-энеңе рахмат, сен ушу Жыргал деген атты койгон. Жыргал деген Кыргызстанда бул дагы. аттын баары эле жыргап кетип аткан жери жок, бирок эми ошол Жыргал деген атка кандайдыр бир кут орноп калган учурлар да болот экен да. Анан ошол мезгилде ошол дайыма адам ошо керектүү жерде пайда болуп калат экен да. Анан дегеним баягы чыгармачылык кечеңде деле мен сенин чыгармачылыгыңды байкап жүргөн адам катары дайыма жакшы адамдарга жолугуп каласың да. Кудай Анан баягы чыгармачылык кечеңде дагы аябай чоң кишилер сен жөнүндө ойлорун айтып берген. Анан ал жерде Абдыламит агай, Матисаков, эл жазуучусу, Султан Раев, Кеңеш Жусупов деген адамдар мындай көрүнгөн эле жазуучуга пикирин айта бербейт. Албетте. Анан эми мен деле чындыгында айтсам мындай күнүгө китеп окуп аткан жерим жок да. Бирок мен сенин китебиңди биздин акын жазуучулардын бир ушундай тамаша сөзү бар. Бул китепти мен окуп алсам да пикиримди айтып кое берейин дегендей сөздөр бар да. Анан мен биринчи чыгармачылык кечеңди китебиңди окубай туруп эле анан тиги студенттерди таап келип сага жардам берип коеюн деп жүрүп эле анан кийин неме кылып калдым. Бирок ошо чоң кишилер, улуу жазуучулар сөз сүйлөп атканда баягы китепке көңүлүм бурулду дагы. Мен ошол китепти окуп чыктым да. Анан ошол адамдарга кантип жолугуп калдың? Устаттарың жөнүндө эми сен ошо устаттарың жөнүндө билгим келип атат да. Сага устат болгусу келген жазуучулар көп экен. Анан устат болуп бериңизчи десе болбой качып жүргөндөр дагы толтура чындыгында. Жандооч кийик аттырат дейт да кыргыздачы. Чындап устаттарыма мен эсепсиз ыраазымын. Устаттарым баягы мени баягындай Кудайдын кудурети менен курады деп койсок болот да. Алар ошо ар бир кадамымы деп коелу, ар бир кадам багытыман бери ушул керек болсо китептерди убактымды кыскартып беришти, жолумду кыскартып беришти. Алар улуу жолду басып бараткан, басып өткөн инсандар да. Ошол сиз айткан Султан Акимович Чораев, Абдыламит Матисаков, Жумадин Кадыров, Аскаралы Ражабалиев, жана ошол көптөгөн чоң Кеңеш Жусупов, Мелис Абакиров раматылуу агайлар канчалаган түндөрдө, канчалаган күндөрдө узак ушундай маектешкен убакыттар болду да. Ошондо алар мага мынол негизинен баягындай жалаң классика деп коелу. Дүйнөнү дүңгүрөткөн ушу классиктердин чыгармаларын болгондо дагы ошолордун эң тандалма чыгармаларын ушуну гана оку, мына ушул менен кетет деп тандап беришти да. Мен чындап ошолордун берген көрсөтмеси менен бардык ошол чыгармаларды окуп чыктым да. Окуганда дагы чийип, шашпай, кайталап, түшүнбөгөн жеримди чалып, ошол устаттар менин жазуучулук ошол жолума чоң салым кошду деп азыр ишенимдүү айта алам. Ушул күндө деле баарлашып турабыз, сүйлөшүп турабыз, жолугушуп турабыз. Султан Акимович Раев дагы азыр тиги Түрксойдо башкы директор болуп койбоду. Убакыт сааты аз болсо дагы мен абдан кубанам. Быйыл кышта тиги Алишер Навайинин 600 жылдык окшойт, адашып калгам, же 550 жылдыгына чогуу ээрчитип барып келди да. Жакшы. Чогуу барып ошо атаң барда жер тааны деген. Анан ишенсеңиз, ал киши ушунчалык улуу киши болгон менен кайра жөнөкөй кишилер да. Чогуу басып сүйлөшкөн учурлар болду. Анан кечээ мына Жумадин Кадыров агай менен деле. Эми улуу киши баары бир жазуучу да. Жазуучулардын эми жүргөн турганы белгилүү. Кайра жазуучудан азы калат десеңиз. Кечээ Жумадин Аким Кадыров менен да узак сүйлөштүк. Садык Алахан агайыбыз да устатым болот. Садык агай менен да көп пикирлешебиз. Алар Садык агай да мага көп жол көргөздү да. Мондай кыласың. Жазууну океанды тамчы кылып, тамчыны океан кылыш керек деген ушундай ойлорду, кичинекей ойдун ичинде канча ой жатат да. Ойдун ичине эми Садык Алахан деген киши ал окумуштуу, андан сырткары устат окутуучу да. Сынчы дагы. Башкаларга, башка жазуучуларга караганда ал билим берет. Билим дагы берет. Анан Аскаралы Ражабалиев деген да чоң жазуучу агайыбыз бар, Баткенчи. Ал агай мага тиги көбүнчө эме жагын үйрөттү да. Көп окуган экен. Анан сен ошо поэзия менен прозаны аралаштырып, мындай аралаштыр десек да канча болбогот. Мындай жуурулуштуруп деди да. Ошондо бул мындай экөөнү жалга деген турбайбы? Жалгап туруп ошондо аябай мындай даамдуу тамак болот деди да.
азыр дамдуу тамак болду. Мисалы үчүн Ушундай кантип болсун деп турса, аралаштырып койгондо мындай караганда түшүнүксүз, бирок жегенде таттуу дегендей да. өтө ошол бул көрсө ошо поэзия дагы өтө бийик нерсе го. Ошол анын сыңарында ушу азыр багажнигимде ошол нерсе бар да. Багажникте мен көбүнчө поэтикалуу, мисалы үчүн билесиз го, тиги Гогольдун бул эң шедеври Өлүү жандар. Өзү кара сөз болуп айтылат да. Кара сөз, негизинен кара сөз. Бирок ал айтып атат поэма депчи. Поэма дейт. А биздин түшүнүгүбүздө поэма деген бул ыр түрүндө кетет, баягы Жолборс терисин жамылган баатыр жана башкалар. Бул киши айтып атат бул поэма деп. Себеби ал ырга окшоп окулат да. Ооба. Ырга окшоп, ыргакталып, сонун мындай токтобой жеңил кетесиз. Ошондой болуш керек деп, мисалы Манасты деле азыр окуган сайын мындай дүүлүп кетет го кыргыз. Ошондой болуш керек экен да. Агайлар ошентип ар кимисинен аз-аздан алып отуруп, бул жатканда бул чыгармаларды жаратууда ошол нерселер менин оюма кылт этип турат да. Кайсы жерин кандай кылып. Албетте сезимдер менен жазам, бирок акыл менен баягы тизмектеп чыгам да. Эми бул азыркы жазуучулардын немесинде алдында мурдагыдан да жоопкерчиликтүүрөөк маселелер турат да. Анткени ошо сен айтып аткан азыркы жуурулуштуруп жалгаштыруу, анан көпчүлүк учурда ошо Манастын дүйнөсүнө салуу чыгармачылыкты. Мурда Советтер Союзунун убагында улуттук идея менен, улуттук улуу сезимдер менен, биздин каныбыздагы касиет менен мындай жалгаштыруу, байланыштыруу деген нерсе болбойт эле да. Анда мындай жалпы 15 республиканын баардыгын аралаштырып эле ошентип коет эле. Анан эми азыр ушул өзүбүздүн улуттук жазуучулардын жүзү, ошону табуу силердин эмеңерде турат да. Албетте. Моюңарда турат. Азыркы келген муундун эмеси, негизги мойнундагы эме милдети. Сиздин пикириңизге толук кошулам. Жазуучу деген бул ошо замандын күзгүсү да. Заманды ошол жаман жагын эле айтпастан алдыга үндөгөн чырак шам болуш керек да. Эң туура айтасың ошол жагы. Айтматовдун ошол бийиктиги, анын гумандуулугу, ошол келечекти көрө билгендегиси, анын көркөм дүйнөсү, ошол толеранттуулугу. Азыр мисалы үчүн кээ бирки чыгарманы окусаң көбүнүн кейит да. Кээ бирки чыгарманы окуп бүткөндөн кийин башкача. Айтматовдо ошол аруулук бар да, окуп бүткөндөн кийин адам арууланып калат. Химчистка кылганда кир жугуч машинага, кир жугуч машина салганда болчу. Адам Арууланат. Ансарындай азыркы сиз айткандай азыркы жазуучулардын милдети да ушунда да. адам болууга чакырып турат. Адамды ал айтып атпайбы, адам үчүн эң кыйыны күндө адам болуу деп өзү айтып атпайбы, баш каарман айтып атат. Анын сыңарында менин азыркы ушу багажнигимде ошол биринчи сезимдер менен жазылгандан кийин мен дагы ошол сиз айткан өзүбүздүн түпкү ошол улуттук нарк населибизди ошол каармандар аркылуу, каарманым 21 жаштагы таап алды деп атпаймынбы? Анын өмүрлүк жубайы бар, анын аты Айсулуу. Кыргызча ат койдум да. Мисалы үчүн Айсулуу Токомбаева деген балерина болгон. Айсулуу деген кыргызча ат. Ал 19 жашта. Анан эми 19 жаштагы жаштар азыр чындап эле жашта. Эне сүт оозунан эми эле кетип, албетте интернетти тыткан менен жан дүйнөсү көңдөй. Аны толтуруш керек. Ошого бул жакта сиз айткан ошол Манастан тиги эми 21 жашта болсо дагы эми жазуучунун жардамы менен көп нерсени тиги эмеге айтып берип атат. Өзү сүйүктүүсүнөчү. Биз ушу Манас деген болгон, атасы Жакып болгон, апасы Чээрди, аялы Каныкей, уулу Семетей деп бул деген эми мындай прием деп койсок болот да. Бул прием аркылуу биз эми окурман дагы азыр көп билишсе керек, билбеген киргиздер болот, башкасы болот, же болбосо мен бул чыгармам чет адамга дагы айтат да, мен устаттарым ушу Султан Акимович деле. Кыргыз кандай эл болгон экенин да айта кеткен турасың. Аудиторияң ким деп атпайбы? Мен ошол аудиториям өзүбүздүн жаштардагы улуумун да. Ошол эле мезгилде мен ошол бул китебим чет адамдарга да берилет да. Ошолар окуп туруп, кыргыз экенин бул китепти жыттаганда кыргыз жыттанып туруш керек да. Кыргыз жыттанат, албетте ал билинбестен берилет ал китептечи. Дүйнөлүк ички турмуш, бүгүнкү турмуш бар да, ош кыйышы, жолдогу баягы окуялар, курт сюжет сөзсүз бар. Албетте лирика, сүйүү бар, сүйүүсүз. Башында сүйүү жок болчу. Башында сүйүү жок болчу.
Аскаралы Ражабалиев агай мен кудум сизге окшоп эри шаркага ушу пикирлешип атканда эмне кылтасың деди бир келгендечи. Ушундай баштадым да эле баягы тоон омуп койгонсуң мондай күүлөнүп шарактап айтып калсам агай айтты лирикаң жок турбайбы биякта деди. Лирика жок агай. Мен бул ошол кезде эмени окуп бүткөн болчумун. Франц Кафканын Замок деген чыгармасын окуп бүтүп, анан ошого бир аз окшоп туруп жаза баштагам да десем, сүйүү болбосо болбойт деди. Сүйүү сөзсүз болуш керек. Лиризм болуш керек деди. Мен каармандарым жаш болгондон кийин анан жаштыкты эстедик. Анан ошону элестетип жолугушууларды жаш кезде кандай жолугушуу. Себеби мисалы үчүн биздин мен азыр 48ден 49га кадам шилтеген кезим, жаңы жылда 49га чыгам буюрса, ошондо азыркы көз караш менен жазсаңыз, ол андай чындыкка дал келбей калат да. Туурабы? Анан ошондо баягы эми бирде могул Кожогелди Култеген агайга студенттер суроо берди да. Сиз эми сүйүү жөнүндө эле жаза бересиз. Сиз эми тиги 60ка таяп калбадыңызбы десе, агай айтты эле. Мен көздү жумуп, ошо алайкуудо жүргөндө баягы шарфтаган кыз, шөлмүрөгөн кыз деп коебу, ушул тиги ошону элестетип, ошонун аркасынан кубулап кетип аткан жалгыз аяк жолду элестетип жазам деп айтты эле. Андан соң ошол эсиме кылт эте түштү. Анан мен дагы жаштыкты эстедим баягы. Анан ошол экөө кандай жаштар 21-ге чыккан жигит 19 жаштагы кыз менен кантип сүйлөшөт. Ошо окуган адамга ынанымдуу, ишенимдүү болуш үчүн албетте аруулук менен этияттап, азыр дароо эле чопулашып өрүшүп кетип атышпайбы, ал кезде деген жанда жакындабастан ушунчалык баягы ааруулантып, керек болсо колун кармабастан ушундай түйшөлгөн, кыйналган өмүрлүк жубайы болсо дагы ошого астейдил, ошонун назик, тунук сезим менен эсептешип, анын көз карашы менен кабак кашына карап, ошол нерселер бар да. Ошо лирика болуп турган, кайра эле турмуш башталат, кайра эле жолду баягы жол азабы, көр азабы болот, тамак аш болот, табият. Дагы бир устатым тиги по-моему, кайсы бир устат менен сүйлөштүм, атын унутуп калдым да. Азыр устаттардын бирөөсүн айтып койсом, бирөөсү капа болуп калбасын деп атпайбы. Ошол табиятты кош деди да. Эми ушунча жазыпсың, жаратылыш болбосо болбойт эми. Баягы ушунча шөкөттөдүң бир жолу табият менен да кетиш керек деп. Эми баягы атам замандан бери баарыбыз табият менен жашап келип атпайбызбы. Анан табият деген бизде ошол эмне, жолдо чычкан, ошол эле ала бел, ошол эле төө башы, туурабы? Ошол жол менен келип атпайбы? Анан кайра эле эмне деген гана керемет, эмне деген табият. Мен ал жерлерди бейишке теңеп койдум, Кудай кечирсин эми. Бейиш ушул жерде эле болсо керек деп. Эң туура. Ошолор тууралуу жазылды. Ооба, анан мына биздин жана ошо улуттук адабият деп атпаймынбы, ошол биздин улуттук адабияттагы каныбыздагы нерсени козгоп жазсак, дүйнөлүк адабияттан орунду ошол жерден табат экенбиз да. Анан биз башка бир улуттун эмесин окшоштуруп койсок, биздин ордубуз жок болуп калат да. Ошон үчүн ошол улуттук нерсеге көбүрөөк байлап атканыңар, ошолорго ошол жалгап атканыңар жакшы болуп атат да. Анан силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, баары улуттук нерсе жазылат. Кыргыз жөнүндө болуп атат да, маселенин баары. Анан менде дагы мындай карап отуруп бир ой пайда болуп атат да, суроо. Эми ошол бир китепти баштадың дейли. Баштаганда ошону баш көтөрбөй эч ким менен кээ бирки жазуучулар бар да. Мен китеп жазып атам деп, айрыкча мына ошол биздин журналистикада чакырсаң, мен бош эмес, мен баланчаны жазып аттым эле деп коет да. Анан ал качан жазып бүтөт экен деп күтүп отурасың. Мисалы үчүн ошол 1 жылда жазып бүтөбү же 2 жылда жазып бүтөбү, адамдар менен сүйлөшпөйт, эч кимге аралашпайт. Үйүнө кирип чыгып эле ошол чыгарманын ичине кирип кетет да. А сеники ыкмаң кандай? Мындай кадимкидей жашап жүрө берип жазасыңбы, же түндөсү жазасыңбы, же болбосо эшигин култтап алып ошол китеп бүткүчө чыкпай жазасыңбы, кандай жазасың ошону? Биринчи улуу жазуучулардан баштайм. Мен дагы башында ушунга кызыкчумун да. Азыр сиз айтсаңыз эсиме түштү. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деп туруп Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы бар го. Ошол чыгарманы Санги деген эмеси бар го, деге досу жазуучу. Ошо ненецпи, Нанай элинен ошол достун үйүнө барып, жазуучулар союзу Москвада жолугуп калып, үйүнө барып эс алып отурганда идеяны берет да. Бергенде ал киши биринчи Чыңгыз Айтматов биринчи жан дүйнөсүнө бышырат да. Ар бир жазуучу биринчи ошол идеяны
бардык эле адамдар ал ойду көрөбүз и сонун экен деп коебуз. Жазуучу бул баягындай уютку катары, урук катары кабыл алат да. Оюну кылт эте түшөт. Анан ошол деңиз бойлой жорткон алады өттү. Ошол менимче мына көлгө барыппы, кайсы бир эс алып жерде 28 күн ушу бир айда эле жазып койгон да. Отуруп турупчу. Анан ой бышып калса жазып коюш бышырып туруп ал киши эми иштеген да, элчиликте тияк биякта иштеген. Анан атайын эмгек өргүсү дейбизби же китеп жазуу үчүн барып туруп ошол жерде жазган да. Ал повесть, чоң романга тете повесть да. Бизде деле ошондой мындай бир идея табыш кыйын өз негизиндечи. Идеяны баягы 100дөн бирөө гана бул өтө күлүк болот да, өтө күчтүү болот. Ошо идеянын баардыгы ошо баягы тебеленип тепселип жыртылган идеялар деле бар. Өтө бийик, улуу идеялар деле бар. Айтылып келе берет, анан устаттар айткандай ошонун кемелинен чыгып айтып берүү. Же болбосо башкача айтып берүү. Сиздер ырдап жүрөсүз го, бир ырды деле бирөө башкырдайт, башкасы башкача үңүттөрдайт. Ата Конбаевдин ырларын ырдагандай эле. Ошо окшоп эле ошол бир теманы алып өзүнчө жазуу албетте бул көп мээнетти талап кылат да. Көп ошол турмуштук тажрыйба, анан көп китеп окуу менен бирге. Сиз айткандай отуруп алып жазгандар болсо керек. Мен болсо ошол көбүнчө ой келип калса, эгер машинада бараткан болсом, ошо баягы киши бир жагынан ошол кишилерге сиздерге айтып келе албайм деп атпайсызбы? Балким ошол жерде тура ошондой болуп калышы мүмкүн да. Мен машинада лыктык тутум дагы отуруп жарым саат болсо да жаза берем. Апам, мына келинчегим туура түшүнөт. Бул жазып атат депчи. Себеби ошол мезгилде жазбасаңыз, ал нерсе бул баягы сыйгаланган нерседей да, жок болуп кетет. Такыр ошол туура айтасыз. Анан бирок ошол эң башты ойду жазып алгандан кийин үйгө барып же башка жерде отуруп алып жазып отура берсе боло берет. Боягына бул жагынан демек тартып. бул дагы ошол жанагы чыгармачылык деми. Бул баягы жазуучулук менен бул жазуучулук, бул акындык деп бөлгөнгө деле болбойт. Кээде ыр жазганда деле ошол ойду жазбасаң ал учуп кетет, аны таппай калышың мүмкүн да. Анан ошол келген идеяны сен айткандай машинаңды токтотуп алып жазганың да жакшы экен. Анткени аны сен ойлонуп, кийин жазам десең салфетка жазганчылар болду да. Салфетка ашканада отуруп эле ушундай келип калат, ручка сурап салфетканы алып эле эң башты кыска жыртылып кетсе да кайра эстеп антпесеңиз. Айтып жүрүшөт го жана Байдылда Сарногой эмебиз, атабыз кээде туалетке кирип кеткенде байбичесинен кыйкырчу экен, ручка кагаз деп. Ошондой деген. Бул ачуу чындык да. Анан кайсы жерден болсо ой келип калса ошол жерден жаза берет экен да. Албетте. Эми китеп чыгарган атыптырсың, китебиңдин дагы жолу байсалдуу болсун. Эми элге бир эки ооз жакшы ой тилегиңди айтып коштошолу. Эркин микрофон дейсизби? Ооба. Биринчиден, сонун меже ушу Маектөр программасына жалпы Кыргыз телерадиосу ушу улуттук каналга, жааматына, жетекчилерине, жалпы кызматкерлерге, камерада турган эфир аркасында канча жүздөгөн адамдар ушу мээнет кылып отурат. Үн берүүчү, жарык берүүчүлөргө, гримерлорго, Кээде сүйлөп неме кылып элдерге. Бардыгына ошону менен бирге жалпы мына кыргыз элиме айтарым, эми телеканалга ыраазычылык, ал эми кыргыз элине кааларым ошол мына кыш келип отурат. Мен кааларым ошол отунуңуздар көп болсун, үйүңүздөр ысык болсун, мына кыштан баягы аман-эсен чыгып алайлы, тойтуңуздар да кенен болсун, мал көтөрөң болбосун, мал өлбөсүн, адамдар ден соолукта болсун, эл өлбөсүн, эч ким мындай оорубасын, ооругандарга шыпасын берсин дейли. Сапарда бараткандар сапары байсалдуу болсун. Алыс жакындан күткөндөр болсо тиги уул кыздарын, ошол уул кыздарыңыздар аман-эсен тынч келип алсын. Үйлөнө элек турмушка кыра электер бардыгы турмуш куруп, ушу бала чакалуу болушсун, аман-эсен болсун. Элибизде тынчтык болсун, молчулук, токчулук, барчылык болсун. Эч качан жерибизде согуш болбосун. Мекенибизде борборубузда ар дайым гүлдөп, күндөп өнүп өсүү жолунда боло берели. Көчөлөрүбүз тегиз болсун, дасторконубуз ашкат болсун демекчимин. Эми айта берсе калбат элек көп бар болойлу, бир болойлу. Рахмат. Сиздер бүгүн ушул Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, жазуучу Жыргал Сулайманов менен жолуктуңуздар. Жыргалдын мындан аркы иши дагы ийгиликтүү болсун, жакшы чыгармаларды жазып,
элдин арасында жакшынакай жазырап жайнап бала чакаң менен жүрө бер. Сен дагы Жыргал өзү түштүк жергесинен келди. Ошол жактагы туугандарга салам айта бар. Сөзсүз. Аман болгула, силер да тынч болгула. Эмесе ушуну менен Бейектөр өзүнүн соңуна чыкты. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, жерибизде тынчылык болсун.